Салам достор, бул сабакта сиздер менен ошол слайддардын негизи менен Flexbox деген эмне экенин ошол жалпы түшүнүктүү карап өтмөкчүбүз. Башкача айтканда, ага тиешелүү болгон терминологиялар жана кайсы сыпаттар бар экендигин карап өтмөкчүбүз. Flexbox бул бир өлчөмдүү макеттерди курууга керектелген сыпаттардын топтому болуп эсептелинет. Flexbox'тун негизги идеясы ушул мындайча айтканда кайсы бир сапта элементтердин биринин артынан бирин жайгаштыруу деген идеяны көздөйт экен. Анан бул дагы башка ошол Flexbox жаңы иштелип чыккандагы бирден бир негизги идеялардын бири бул аталык контейнердеги боштуктарды анын туунду элементтерине автоматтык түрдө бөлүштүрүп берүү болуп эсептелинет экен. Flexbox элементтерди бири-бирине карата автоматтык түрдө вертикалдык жана горизонталдык ок боюнча жайгаштырууну жеңил кылат экен. Жана бул көпчүлүккө белгилүү болгон, мисалы элементтерди центрлөө жана тең узундуктагы тилкелерди, орусча айтканда столбецтерди жасоодо пайда болгон проблемаларды чечет экен. Андан кийин биз мурун карап өткөн float деген ыкманы алмаштырууда бул идеалдуу заманбап альтернатива болуп эсептелинет экен. Ал аркылуу биз ошол жазган HTML жана CSS кодубуз тазараак, түшүнүктүүрөөк болот экен достор. Келиңиздер кийинки слайдда ошо Flexbox'ко тиешелүү болгон терминологияларды, ошого мындайча айтканда байланыштуу болгон негизги сөздөрдү карап өтөлүк. Эң биринчи кезекте бизде кайсы бир контейнер болот экен. Анан ал контейнерди биз Flex контейнерге айландырыш үчүн display flex деген ошол сыпатты жазып өтүшүбүз керек экен ушул контейнерге карата. Ушуну жазып өткөндөн кийин биздин контейнерибиз Flex контейнер болуп калат экен дагы. Жана анын ичиндеги туунду элементтер биринин артынан бири жайгашат экен. Горизонталдык ок боюнча жана ошол туунду элементтер flex элементтер болуп эсептелинет экен. Анан биз айтып өттүк, ушул жайгашкан биринин артынан бири удаа жайгашкан элементтер булар негизги ок боюнча жайгашат экен. Башкача айтканда бизде негизги ок деген түшүнүк бар экен. Ал эми негизги окко перпендикулярдуу болгон кайчылаш ок болуп ошол бар экен. Анан булар ошол Flex негизинен өзү горизонталдык жана вертикалдык октор боюнча элементтердин жайгашуусун контролдоп, аларга кайсы бир маанилерди берүүнүн жардамы менен, сыпаттарды колдонуунун жардамы менен биз элементтерди биринин артынан бирин жайгаштырсак болот экен. Кыскасы бизде Flex элемент бар экен, Flex контейнер бар экен, ошол Flex элементтерди камтыган. Flex контейнер бул аталык элемент болуп эсептелинет экен, жана бизде горизонталдык негизги ок бар экен. Ага перпендикулярдуу кайчылаш ок бар экен. Анан кайсы бир контейнерди Flex контейнер кылыш үчүн биз ага display _ flex деген стилди колдонушубуз керек экен. Келиңиздер достор, бул слайдда азыр Flex'ке тиешелүү болгон CSS'теги сыпаттарды жана алардын мүмкүн болгон маанилерин кыскача баяндоо текст менен карап өтөлүк. Эң биринчи кезекте Flex контейнер жөнүндө сүйлөшө кетсек, биз айттык ошол кайсы бир аталык Flex контейнер болот экен, анан ошого тиешелүү болгон, мисалы, gap деген биринчи сыпат бар экен. Ал жака биз элементтердин арасындагы боштуктарды, ошо margin деген силер билген сыпатты колдонбостон пайда кылуу үчүн колдонот экенбиз. Анан буга чейин ошол justify content, align items'ты көрүп өткөнбүз. Мисалы, justify content бул ошол горизонталдык ок боюнча элементтердин биринин артынан бири жайгашуусун, алардагы бош орундардын тегизделишин контролдойт экен. Ал эми align items болсо дал эле кудум эле justify content сыяктуу, бирок бул вертикалдык окко тиешелүү экен. Анан мындан кийин ошол flex direction дейт. Бул аркылуу биз кайсы ок негизги ок экенин аныктасак болот экен. Биз айтпадыкпы, кайчылаш жана негизги октор бар деп. Ошолорду биз алмаштырып койсок болот экен. Кайчылаш окту негизги ок кылып, негизги окту кайчылаш ок кылып алмаштырып койсок болот экен. Ал эми бул 5-чи жана 6-чы сыпаттарды бул курстун алкагында карабайбыз достор, анткени бул мындайча айтканда татаалыраак же болбосо ошо силердин үйрөнчүк деңгээлде бир аз адамдын башын айландырып кое турчу сыпаттар болгондуктан муну биз карап өтпөйбүз. Келиңиздер достор, кийинки кадам катары ошо Flex элементке тиешелүү болгон сыпаттарды карап өтөлүк. Мисалы, биринчи align self дегенди карай турган болсок, ал ошол биз аталык элементте же болбосо Flex контейнерде align items'ты индивидуалдык align items'ты колдонуп, мисалы, кайсы бир маанилерди бергенбиз да. Анан биз аларды
кайсы бир туунду элементтерге индивидуалдык түрдө стилдегибиз келсе, биз align self менен жанагы align аталык элементтеги align айтамыз да, жокко чыгарып, жаңы маани берсек болот экен. Андан кийин мисалы flex grow деген сыпат бар, ал элементтердин мисалы боштук орун пайда болгондо аталык контейнерде ошого карата канчалык деңгээлде чоңой алат, канча бош орунду өздөрүнө ээлей алат, ошол жөнүндө сыпат экен. Мисалы 0 бул ошол flex элементи чоңой албайт экен, 1 жана андан көбүрөөк маани бере турган болсок, ошого жараша ал кеңейтилет экен. Мисалы flex shrink бул flex grow'дун мисалы тескериси деп айтсак болот. Бул ошол элементтердин чектелишине уруксат берилгенби, берилген эмеспи, ошолор жөнүндө экен. Мисалы биздин flex элементтер аталык контейнерге батпай калган учурлар болот, же болбосо ошол учурда ошол туунду элементтер аталык контейнерден сырткары чыгыш керекпи, чыкпаш керекпи, ушуга байланыштуу болгон чектөөлөрдү биз flex shrink сыпаты аркылуу башкарсак болот экен. Flex spaces бул көпчүлүк учурда ошол элементтердин туурасын with сыпатын колдонбой туруп аныктоо болуп эсептелинет достор. Андан кийин ошол 5-чи flex жазуусу бул өзүнө 3 маанини камтыйт экен. Бул өйдөдө айтылган 3 сыпаттын, башкача айтканда flex grow, flex shrink, flex spaces сыпаттарынын кыскартылган жазуусу экен. Жана ушундай бардыгын баягында өз-өзүнчө жазып отурбастан ушул кыскартылган жазууну колдонуу сунушталат экен достор. Андан кийин биз ошол элементтерди жайгашкан көпчүлүк учурда HTML коддо биринин артынан бири жайгашкан катарда эле көрсөтүлөт экен. Эгерде биз аны CSS'тен өзгөрткүбүз келсе, ошол flex элементтердин стилинде, анда биз order деп аталган сыпатты колдонсок болот экен. Эгерде мисалы биз мындайча айтканда демейде ар бир элементтин order деген сыпаты 0 деген мааниге ээ экен. Эгерде биз мисалы кайсы бир элементке -1 деген orderдын маанисин бере турган болсок, анда ал эң биринчи болуп көрсөтүлүп калат экен. Мисалы ал HTML'да аягындабы, ортосунда жайгашканбы баары бир экен. Эгерде биз ушул order сыпатын колдоно турган болсок, жанагы -1 бере турган болсок, ал ошол кезектеги элементтердин эң биринчиси болуп калат экен. Эгерде бирди же болбосо кайсы бир чоң санды бере турган болсок, ал акыркы элемент болуп калат экен. Кыскасы бул сыпат аркылуу биз элементтердин кезегин таңдай алат экенбиз. Достор, ошол сиздер менен азыр негизги терминологияны, flex жөнүндө жалпысынан карап, маалымат алып, жана аларга тиешелүү болгон сыпаттарды карап өттүк. Буюрса кийинки сабактарда буларды иш жүзүндө колдонуп өтмөкчүбүз.